Дүйнө билим китеп менен чектелбейт экен. Биздин китепканаларга кирсең барьер бар да. Эмнеге келдиң? Келген нерсеңди бир жака барсаң арыз жаз, эмнеге келдиң дегендей эле ошо китепти бир кагаздардын арасынан издейсиң. Мисалы Алык Осмоновдун читательскийин алыш үчүн бир 2 адамдан алдын ала сурап барганда кандай барактар керек экен, эмне алып барышым керек экен деп атайын даярданычы. Балдар китеп окубайт. Китепти берсеңер окуйбу да? Мугалим суроо берет, анан сен ал суроого жооп бересиң. Ал суроонун туура жообу бар, туура эмес жообу бар да. Мугалимге жакса туура, анан жакпаса туура эмес да. Анан өздөрүнүн оюн көп таңуулашат деп ойлойм мен оюмча. Бул кыргыз коомчулугунун өкүлү катары биздин аң сезимибизде китеп орун албаса, биз менче ийгиликтүү өнүккөн коомду түзө албайбыз деп ойлойм. Өзүнүн пикирин ачык, эркин айта билүүнү бизде мектепте үйрөтпөйт. Баарыңарга салам, бул эркин пикир. Бул чыгарылышта биз китептер тууралуу, китеп окуу кызыктуубу же кызыксызбы, ошолор тууралуу маек курабыз. Биздин коноктор Жаныбек Абитедегин жана Жибек Кенжебаева. Өзүңүздөрдү тааныштырып кетсеңиздер. Сиз баштай бересиз. Мен аты жөнүм ошо Жаныбек Абидетегин, Бугу пресстин жетекчиси болом. Китеп чыгарабыз, китеп которобуз, китеп жазып иштейбиз. Учурда ушу менен алекпиз. Мен атым Жибек, өзүм психолог болуп иштейм. Ошондой эле Акбарак коомдук фондунун негиздөөчүлөрүнүн бири болом. Жибек эже, биз ар бир эле адам китеп окуп атканда мындай уйкусу келип, китепти ачканда эле анан кайра китепти жапкысы келип, бир 15 мүнөттөн кийин кайра көп убакытка созулуп кеткендей сезилет да. Анан бул эмнеден кабар берет? Психолог катары кандай эмнелерден улам болот мындай нерселер? Китеп окуганда уйкусу келгенби? Уйкусу келип, китеп кызыксыз болуп кетет го, ошондой учурлар. Демек анда кызыксыз болуп атканы да, то есть адамга кызык эмес, анан балким чарчап калган болушу мүмкүн да. Кайсыл жерде окуп атат, кандай китеп окуп атат. Бизде эме деген ой бар да, азыр Жаныбек байке деле кошулса керек. Китепти алгандан кийин, баштагандан кийин бүтүрүш керек дегенчи. Бирок мындай сенин китебиң болот, анан сага жакпаган китеп болот да. Жакпаса, бүтүп аны калтырып коюп туруп, анан өзүңө жакканын окуй турган болсоң, мен оюмча кызыктуу болуп эле уланып кете берет да. Биздин эмеде студенттик кездерде эме деп айтат элек. Эгерде уйкуң келбей аткан болсо, калкулустан бир эмени лекцияны ук депчи. Себеби аны түшүнүш аябай кыйын болчу, көбүнө кыйын сабактардын бири болгондуктан, анан көбүнө кызыксыз болгондуктан, анан аны просто окушуң керек болгон үчүн окуйсуң да. Өзүң мындай кызыкпайсың, мотивацияң жок анан. Ошон үчүн кызыгуудан го дейм. Мындай кызыкпасаң жок, кетпейт. Анан эме болушу мүмкүн. Сага просто жакпайт. Сиз кандай ойлойсуз? Мен деле ошондой ойлойм. Китеп адам балким чарчаганда бир сөз бар го, тамашалуу. Бош убактыңарда китеп окубагыла, атайын китепке убакыт бөлгүлө деп. Ошол уйкусу келгенде бош убактысында китеп окубай, атайын убакыт бөлүп мындай экзаменге даярдангандай же дагы бир олуттуу жолугушууга даярдангандай же интервьюга даярдангандай китеп окуса, балким көңүлдү жакшы окуйт деген ойдомун. Сиз жакында эле Франкфурттагы китеп жарманкесине барып келдиңиз, Ал эмне деген жарманка экен? Анан Кыргызстанда ошондой жарманкелерден эмнеси менен айырмаланат экен? Ооба, жакында эле ошо бир 3-4 күн болуп калды келгенибизге. Франкфурт, ошо Германиянын жагы майындагы Франкфурт шаарына барып, анан китеп жарманкеге катышып келдик. Бул негизи 75-чи жолу уюштурулуп жатыпты. Бул дүйнөдөгү эң чоң жарманке. Анан аябагандай чоң деңгээлде болду. Эми аны кыдырганга да жетишпесин. Биз бала кезде Дордойду бир күндө кыдырганга жетишпесин деген тамаша сөз бар болчу. Ошол сыяктуу аякты бир күнгө кыдырганга, ар бир киши менен жолукканга, иш-чарага катышууга жетишпей каласың. Аякта бир эле убакта көп иш-чара болуп турат да. Анан ага барып келдик. Ал абдан жакшы болду. Кыргызстандагы менен айырмасы десек, Кыргызстанда мен билгенден Акбарак фонду былтыр китеп форум деп бирди уюштурду. Ага чейин деле болуп келген, бирок чакан форматта болуп келген. Айырмасы эми чоңдугу менен,
Анан Кыргызстанда кыргызстандыктар эле катышчу да, баягы басма үйлөрү, китеп чыгаргандар. Ал жарманкеде дүйнөнүн бардык булуң бурчунан бардык акын жазуучулар, авторлор жана бардык басма үйлөр катышат. Алардын ал жерде ошо жолугушуусу, мындай кыргызча сөз менен айтканда шеринеси деп койсок болот. Бизнес жолугушуусу ушундай иш-чара өтөт ал жерде. Анан экөөңүздөр эле чет мамлекетте болгонсуздар да. Анан Кыргызстандан тышкары башка өлкөлөрдө ал жерде китеп окутууга болгон, китепке кызыктыра турган ошондой кандай методдор менен китепти жакшы пропаганда кылышат? Китеп окуу дегенде менин оюмча бөлүш керек го. Кандай китеп окуу да? Например, мындай профессиональный китеп окуйсуңбу? Студенттер китеп окубайт деп айтпайм да. Студенттер китеп окуйт, бирок өзүнө тиешелүү китептерди окуйт да. Мындай профессиясына керектүү, кайсы сабакта болсо ошону окуйт. Окуучулар деле бизде азыр жаштар китеп окубай калды десе, бирок мектепте берген тапшырмаларын кылып атат, китептерди окуп атат да. Ошондо мындай биз бөлүшүбүз керек болуп калды окшойт. Кандай китепти окуйт? Литературный китепти окуйбу же өзүнө өнүктүрүү китептерди окуйбу же профессиональный китептерди окуйбу депчи. Мисалы жана китепкөй ала тоо деп уюштуруп калышат го. Бир адамдан бир китеп дегендерчи. Алар деле жакшы мындай китепке кызыктырып атышат да. Дагы чет мамлекеттерде ошол сыяктуу моделдер барбы? Балким алар башка методика менен элди китепке сүйдүргөнгө аракет кылышат. Мен билишим боюнча эми пропагандалангандардын бири, например, эртең менен эрте туруу, анан обязательно китеп окуу деген нерсе бар да. Эртең менен жана магия утраны окусаңар деле, эртең менен саат 5-те 6-да өзүң каалаганда да, бирок бир определенный бир убакытта турасың, анан анын ичинде күнүгүн жасайсың, обязательно завтрак кыласың, анан кийин китеп окуйсуң. Анан билбейм, менин оюмча көбүнчө вот китеп окуу дегенде литературный китепти окуган, адабият, көркөм адабиятты окуу келет да. Билбейм, себеби мен оюм башка профессионалдык китептерди окуй турган болсом, бул эми мындай сага бул керек болгон үчүн окуп атасың да. Көркөм адабиятта сен өзүң каалаган үчүн, сени ал жакта эч ким заставлять этпейт да, эме деп карай турган болсокчу. Көбүнчө кантип кызыктырышат? Жөн эле окуш керек деп айтышат го дейм. Бул жерде ойлош керек болуп калат. Негизи китеп окуу боюнча ар бир өлкөнүн көйгөйү ар кандай деп ойлойм. Мисалы өнүккөн өлкөлөрдө китеп окууга үгүттөө ал жердин көйгөйү андай эмес. Анткени алардын эли китеп окуган эл. Алар ансыз деле китеп окуп атат. Алар балким кайсыл маалда же кандай китептерди же балдарга көбүрөөк китеп окугула деп кыйнап коюп атабыз деп ошол нерселерди талкуулашы мүмкүн. А биз болсо эми китеп окуш керек, китеп окуса болот турбайбы? Айлык алганда кийим эле ала бербей, балдарга оюнчук ала бербей, китепти сатып берсе болот турбайбы деген нерсе түшүнүктөр бизге эми келе атат. Эми албетте мурун ата бабаларыбыз башка болчу, бирок азыркы кыргыздар жөнүндө айтсак эгер. Анан дагы бул жерде эмени эстеп кеттим. Ала турган болсок, биздин мектептерде окуткан китептерде айырмасы бар да. Бизде адабиятта көбүнчө кандай бир эмесин эле үзүндүсүн эле беришет да. Анан мен өзүмөн билем, кыргыз адабиятынан же болбосо русская литература деп эки эле литература бар эмеспи бизде. Экөөнү окуганда мага ошол жетчү эмес да. Мындай обязательно барып библиотекадан ошону мындай полныйын алып келип аны окуйт элем. Ошол эле Айтматовда 10-класста карасаңар, Гүлсараттан бир 10 бет, анан Жамилядан дагы бир 5 бет, ушундай кыска үзүндүлөрдү берет да. Анан мен азыр өзүм дагы эмеде иштеп атам, частный мектептечи. Ал жакта бизде бардык окуулар англис тилинде. Анан биздин 4-класстан балдары эмени окушат, Чудан окушат, Wonder. Жана анын фильми да бар эмеспи? Анан элестеткиле да, сен 4-классыңда ошондой китепти окуп атсаң, мындай бардык адам ар кандай болот, бардык адамды кабыл алып билиш керек, толеранттуулукка үйрөтө турган китептерди уже кичинесинен баштап окуган балдар чоңойгондо алар уже башкача болушат да. Менин оюмча ошол менен биз айырмаланабыз да. Бизде жөн эле кыска үзүндүлөр, анан сабактардан карай турган болсок эме дешет бизде. Мугалим суроо берет, анан сен ал суроого жооп бересиң. Анан ал суроонун
туура жообу бар, туура эмес жообу бар да. Мугалимге жакса туура, анан жакпаса туура эмес да. Анан өздөрүнүн оюн көп таңуулашат деп ойлойм мен оюмча. Себеби мен азыр 2-3 жылдан бери эме кылдым. Клуб алып бардым, Атлантида депчи, книжный клуб. Анан эме кылышат да. Биз 2 жумада 1 китеп окуйбуз, анан 2 жума бүткөндөн кийин талкуулайбыз да. То есть 1 айда 2 китеп. Анан келбей калгандардан сурайм да, эмнеге келбей калдың десем, мен китепти окуп бүтүрбөдүм дейт да. Анан эми бүтүрбөсөң, сени биз урушпайбыз да. Анан суроо бергенде дагы мынтип ойлонуп туруп калышат да. Мидешти билбейчи, анан мен өзүм оюмду айткандан кийин ооба деп кошулуп кетет. Анан башка бирөө өзүнүн оюн айтат, ага да кошулуп кетет да. То есть мындай өзүнүн пикирин ачык, эркин айта билүүнү бизде мектепте үйрөтпөйт деп ойлойм да. Анан ошо книжный клубтарга келгенде дагы эме деп калышат. Эми туура жооп айтсам, анан китепти окуп бүтпөсө келбей коюшат мындай сабактар, мектепте мугалимден коркуп туруп барбай койгондой элечи. Анан ошодон айырмаланат. Башка жактарда мен Кореяда окуп жүргөндө кичинекей балдарга англис тилинен сабак берип жүрдүм да. Ал жакта жок. Эми алар туура эмес деп ойлонбой эле сразу өзүнүн оюн айта беришет да. Анан ал жакта деле мындай мугалимдер деле көбүрөөк ачык да. Сеники туура эмес дейт. Хорошо, жакшы ой экен. Бирок дагы ким башкача ойлойт дегендей бир стратегия колдонула турган болсо, мен оюмча көбүрөөк кызыктар болмок беле деп ойлойм да. Вот именно көркөм адабиятка көпчүлүк ойлойт. Жок, жакшы. Жакшы. Аз сүйлөй берелим, түз эфир эмес да. Анан жакпаганын өзүгө сол. Негизи мисалы мындай болуп атат да. Мен могу Франкфуртта барганда көрдүм, мурун акбарат уюштурганда жана китеп форумундан Айдай деген кыз айтканда, BookTok деген хэштег менен жанагы. Мисалы бизде TikTok бар, биздин могу чөлкөмдө, Борбор Азияда деп болду, же биздин Кыргызстанда муну жабыш керек деп атат. Мейли, бирок ал жабыш керек деген бир себеби бар. Эмне себеби бар? Биздин айрымбы же көпчүлүкпү жаштарыбыз TikTok деген жакшы технология деп коеюн эми мындай. Аны жакшы жака колдонбой, өзүнүн кайра кечиресиздер, эми келе солук жинди жагын көргөзүп, ушундай өнөрүн көргөзүп атат. Ал эми өнүккөн өлкөлөрдө ошол TikToкту жакшы колдонуп, кайра аякта BookTok деген хэштег пайда болуп, өзүнчө онлайн платформа пайда болгондагы андан жакшы окулган же бестселлер китептерге атайын BookTok Book Awards деген сыйлык тапшырып айтор TikToкту жакшы колдонуп кетти. Ошо менен баардыгын дагы элдерди китеп окууга кызыктырып, китеп окууну жайылтып атат. Биз эмнеге ошондой нерселерди өзүбүздүн жаман жагыбызды көргөзүп жинди болбой, биздин жаштар эмнеге аны андай жакшы жакка колдонбойбуз? Айткым келген нерсе, бизде китеп окуу проблемасы эми пайда болуп атпайбы? Өнүккөн өлкөлөрдө ал адат болуп калган да, адаты аларга биз сен китеп окуйсуң десе, алар балким мыйыгынан күлүшү мүмкүн. Сен окубайсың дегендейчи. Ошол сыяктуу бизде көйгөйлөр ар кандай болгон, алардан жакшы жагын алып, жаман жагын албай, баттан бир чети туурап деле кете берсек болот да кээ бир жерде. Анан жана Жибек айткандай, бизде мектептерде менин оюмча балдарды эркин ой жүгүртүүгө үйрөтүү үчүн азыр биз кээ бир адабияттарды алмаштырышыбыз керек деп ойлойм. Балким дүйнөлүк жана бестселлер жана интеллектуалдык бестселлерлерди киргизиш керек. Мисалы, менимче Жибек иштеген мектеп дүйнө адабиятын киргизиш керек да бизгечи. Русский литература менен кыргыз адабияты менен чектелбешибиз керек да. Дүйнө адабияты да өзүнчө. Мисалы, мен билгенде Жибек иштеген мектеп менчик болуш керек, ошондон ал жерде окуйт. Бирок мамлекеттик мектепте жолуктурбайсыз андай окуган. Анан ошондуктан менимче жана ал балдардын кыргыз адабиятыбы же башка дүйнөлүк адабиятыбы же окуудан сырткары ошол мектепте китеп окуй турган убактысында башка дүйнөлүк адабияттардын дээрлик көпчүлүгүн кириш керек деп ойлойм. Мен да эстеп кеттим, бизде мен өзүм сапатта окугандыктан ал жакта библиотекада көп эле китептер бар эле. Англис тилинде дагы, түрк тилинде дагы, анан каалаган тилде алып окуй берсең болот эле. Анан бирок азыр мен билем, региондордо башка бир мектептерде мындай балдарга жаңы китептерди беришпейт да. Сен буну жыртып коесуң депчи. Анан уже диссонанс да, бул китеп окуган турат да, анан кийин эмнеге мен ал китепти ала албайм ал жерденчи? Анан кийин кайра эле ким күнөөлүү балдар китеп окубайт. Китепти берсеңер окуйбу да? Ушундай мындай бир чоң бир суроо жаралып калат да. Анан көбүнчө вот буга берсең бул окубайт, баары жыртып келет да. Анан кийин ладно, жыртылсын, бирок окусун да. 1-2 страницасы эч нерсе болбой жоголуп кетсин. Хорошо, бирок ал жактан ала турган билим мен оюмча андан дагы кичине жогору туруш керек деп ойлойм. Сиз Кореяда окуп жүргөндө беришчү беле? Бизде Кореяда окуп жүргөндө мен өзүм 1-курста библиотекада иштеп калдым.
эми подрабатывать надо. Анан библиотекада иштеп жүргөндө бизде эме кылышат эле. Ар бир окуучуга где-то 5 же 7 китеп алганы мүмкүн эле 2 жумага. Анан аласың, өзүң каалаган китепти аласың, ал жакта барып библиотекарларга барып эме кыласың, чек-аут кылгандан кийин алып окуйсуң. Анан эгерде аны узартышың керек болсо, обязательно машинкалар болот эле. Машинкага барып туруп эле өзүңдүн картаң менен узартып аласың. Анан жүрө берет да сендечи. Анан еще эгерде эми машинкалардан издесең болот, ушул китеп барбы библиотекада жокпу депчи. Анан эгер сен издеген китеп жок болсо, сен университетке айтсаң болот, ушул китепти мага сатып бергиле, мен окуйм деп. Анан сен реквестти жөнөткөндөн кийин бизде где-то 2 жума же 1 айга чейин алып келип беришет эле ошол китептичи. Анан китеп келгенден кийин сага смс келет, вот или имейл келет, сиздин китебиңиз келди, келип алып окусаңыз болот деп. То есть ал жакта аябай жакшы өнүккөндүктөн, эме кылышкандыктан, буга аябай жакшы маани беришкендиктен, мындай китеп жок болсо деле сен заказ кылсаң алып келип беришет эле да. Хотя сен аябай көп окуучулардын бирисиң да. И менин оюмча бул аябай жакшы нерсе да. Бизде китеп жок болсо жок да. Эмеден Баялинов библиотекасына барганда мен ал жакта билбейм, аябай таң калгам да. Мен ойлогом да кирип эле барып китеп алсам болот депчи. Жок, андай болбойт экен, кирип айланып, сен китептерди карап китеп ала албайт экенсиң. Биринчи эрежесине барып, анан ал жакта карточкалардан издейт экенсиң, ал китеп каякта турат да, пофамильно. Анан кийин ал карточканы алып барып тиги эжеге бересиң, ал эже сага алып келип берет да. То есть мындай кинолордогудай барып айланып, көрүп, китептерди ар бирин бирден барактап анан каалаганын алып окуш деген нерсе мындай жок экен да бизде. Ошондо да атмосфера башка болот да. Бала өзү кыдырат, көрөт, сонун ар бир китепти карайт, ачат, жыттайт дегендей, балким кокусунан айырып алыш деле мүмкүн сүрөт. Жакса мисалы. Жибек айткандай биздин китепканаларга кирсең мындай барьер бар да. Эмнеге келдиң? Келген нерсеңди бир жака барсаң арыз жаз, эмнеге келдиң дегендей эле ошо китепти бир кагаздардын арасынан издейсиң. Анан алардын өзүнүн дагы мындай ыкмалары бар, аны китепканачылар билет, бирок китепканага жаңы барган окурман билбейт да. Анан менимче ошону биздегилер өзгөртсө жакшы болмок. Буга убакыт келди, убакыт эчак эле келген, муну алар бизден да көп чет өлкөгө чыгат, менин оюмчачы. Көп чыкпаса дагы тийиштүү семинарларды өтөт. Эмнеге муну дагы кылбайт, мен таң калам бир черде. Ошондо сиз айтып аткан китепканада, Кореядагы, ал жерге андай китепканаларга кириш үчүн атайын читательский ачтырбайбы? Жок, бизде ал университеттин китепканасы болчу да. Университеттин китепканасы, мен билбейм ал жакта гос китепканаларда кандай, бирок биздики университетте кампустун ичинде болгондуктан сенин читательскийиң өзүңүн студенческий карточкаң менен эле алып берет элең да. Биздин студенческий карточкабыз и банковская карточка болчу, ошо читательский билет деле баарын ошол нерсе өтө берчү да. Анан жөн эле карточкаңды бересиң, сен атыңа жаздырып коет, болду, оңой эле болчу. Мен мисалы Алык Осмоновдун читательскийин алыш үчүн бир 2 адамдан алдын ала сурап барганда, кандай барактар керек экен, эмне алып барышым керек экен деп атайын даярданычы. Биринчи жолу барганда башка адамдар бар экен, тиги кызматкерлерчи, ал жерге барып, тиги жерге барып такыр түшүнбөй койгон да. Вот ошол нерселерди менин оюмча уже эме кылып койсо болот да, мындай автоматизация кылып туруп, ошол эле ладно кагаздар менен издей турган болсок, бирок аны мындай компьютерге өткөзүп кой да. Жөн эле компьютерге search дейсиң, анан ошол жерге жазасың сага кайсыл китеп керек экенин, анан сенде барбы жокпу, кайсыл жерде, кайсы текшеде, кай жерде турат. Ошондо тиги эжелерге деле оңой болбойбу да. Мындай киши барып туруп өзү эле таап алат да, сен барып кыйналбайсың. Анан ал биздин китепканалар жок дегенде бир бөлүгүн алар айтышы мүмкүн, бул китептер аз, кол тийгиз, анан ар ким келип айрыйт. Анда башка жаңы чыккан китептер көп санда чыгып атат да. Алардан алсын дагы балким бир бөлүмдү жалаң ошентип кыдырып көрө турган бир ошондой атмосфера, өзүнчө бир бөлмөнү түзүш керек деп ойлойм. Анан негизи мен ушу ар бир өлкөгө барган сайын китепканаларга сөзсүз учурайм да. Мисалы, бул ушу Германияга барганда бир китепканага кирдик, мындай райондук эле. Мисалы, кичинекей бала көрөт экен, бар каалаган китебин алат экен, мисалы 8 китепти бире. Алдыдагы анан бир атайын бир машинка бар экен, ага мындай коюп койду жөн эле. Тиги окуп эле 8 китеп чыкты дагы, анан мындай жана бизде терминалдан чыгат го, акча төлөдүң дегенде кагаз чыкты, алды дагы бүттү кетип калды. Китепканачынын байланышы жок эле. Базага дароо түшүп калды. Эми бул менче аябай кымбат аппарат эмес деп ойлойм, муну биздин китепкана. Мына могу Бишкектикине биринчи алып келип алсын жок деген аябай. Же болбосо мына жакында эле Казакстанга баргам, тиги Түркистанда жаңы китепкана ачылган да. Баягы Түркистан шаарынын казактары оңдоп түздөп тарыхый шаар болот деп атпайбы. Ал жердин деле китепканасында деле мисалы
бизде пандемияда жанагы үйдө эле отуруп калбадыкпы, китепти да ала албай кыйналдык. Мисалы алар дагы бир аппарат коюп коюптур, китепти дароо салат экенсиң, жанагы эмеге салгандай, тамакты ысытып салып коесуң. Ошондой саласың, жабасың, китепти тазалап туруп берип коет. Стерилдеп. Мунун баары эми бизге дагы деле келбей жаткан өкүнүч, мейли Германиянын макул, бирок казактарга келип турго. Бул аябай өкүнүчтүү да. Анан бул нерсеге чоң акылдын кереги жок. Муну бир көрдүң, алып келесиң, болду. Анан эмнеге ушул жактан кээде биз арттабыз, бул аябай кандай өкүнүрт. Анткени жаштар аябай китеп окугусу келет. Азыр биз деле китеп чыгарабыз, бирок биздин китептерди көбүнчө жаштар эле окуйт. Бирок жаштар китепканага барып окуса, алар дагы алдыга кетмек да. Бирок ошо сиз айткандай китепке алат деп ошо аянтта китеп окуп атат. Китепканада окуса болбойт беле, мисалы сонун Wi-Fi бар, ысык кофе бар, жок дегенде жөнөкөй суу бар. Жерде жакшы отуруп окуса, жылы жумшак болбойт беле. Жок, тилекке каршы аянтта окуйт же башка үйүнөн окуйт, башка жерден окуйт дегендей. Бирок бизде быйылдан баштап китепканалар эме кылып атышат, мындай коворкинг центр кылабыз деп ремонттон өткөзүп, уже көп чакырып баштады да. Эгер книжный клуб кылсаңар бизге кылгыла, эми жолугушуу кылсаңар, тренинг кылсаңар, сабак өтсөңөр деле болот депчи. И менин оюмча бул бир жакшы бир башталгыч. Если жакшы жагында айтып кете турган болсок, мындай жакшы нерселер деле болуп атат, бирок кичине көбүрөөк убакыт керек болуп атат окшойт, же билимдин аздыгыбы, же билбейм, акчанын жетишсиздиги. Сиз мисалы Акбаракта, анан Атлантида деген китеп клубдарды ачып жүргөн турбайсызбы? Балким бизде активисттер көрүп калышы мүмкүн. Анан уюштуруу иштери кандай болот? Мисалы бир китеп талкуу кылам десең, ал китепти баары окуй албай калышы мүмкүн, же ал китепти баары таба албай калышы мүмкүн. Анан ошо клубка аз эле киши келип калышы мүмкүн да. Ошондой рисктер болобу? Анан кандай уюштурат? Балким азыр сиздин айтканыңызды алар да уюштуруун баштайт. Мен эмем боюнча вот Атлантиданы 20-жылы баштагам да. 20-жылы пандемияга туш келип калган. Мен вот китеп окуган жаккандыктан, анан ошо адамдар менен эмнеге талкууласак болбойт деп туруп, анан өзүм клубум ачам деп туруп, анан ал жактан ачып эме кылганбыз. Биринчи жолугушуу болгондон кийин уже локдаун деп туруп баардыгыбыз үйдө болуп калдык. Анан ошодон кийин эле мен Zoom'га өтүп калдым да. Андан бери дайыма эле онлайн болуп жүрдү. Себеби онлайн пандемия маалында биз Zoom'дан кылып баштадык. Zoom'дан кылып баштаганда бизде чет өлкөдөн адамдар кошула баштады да. Сингапурдан эми кыздар бар эле, Германиядан, Америкадан, Кореядан. Анан дүйнөнүн ар бир бурчунан адамдар болгондуктан биз уже мындай офлайн форматка өтпөй калдык. Ошон үчүн ал Атлантида только онлайн форматта калып кетти. Анан ал жакта эмеси бар, Zoom ограниченный. Аны кичине акча төлөп коюп алып коесуң, проблема жок. Анан биз эме кылат элек. Группадагы адамдар менен голосование кылабыз, ушул жума кайсыл китепти окуйлу деп туруп. Анан ар ким өзүнүкүн эме жөнөтөт, аннотациясы менен китепти рекомендация алып. Анан голосование менен кимге кайсыл китеп жакса, ошону тандайт. Ошол китепти тандайбыз, анан аны окуйбуз. Эгерде эч ким окуп бүтпөй кала турган болсо, вообще проблема эмес. Бизде эме болот эле. Башында келгенде бирөө сюжетти айтып берет. Обязательно бирөө окуп өтөт аны. Бирөө полностью сюжетти айтып берет, анан ошо сюжетке карата биз эме талкууланып кетет эле да. Анан мага жаккан нерсеси көбү эмени сурайт, мындай эмне эле автор эмнени бергиси келди, автордун идеясы эмне эле деген суроолор эмес, бирок мындай көбүнчө өзүнө саморефлексияга кеткени мага аябай жагат эле да. Өзүм да психолог болгондуктан менин суроолорум да көбүнчө ошондой болчу да. Бул китепти окуп атканда сен сезимдериң кандай эле, же болбосо вот главный башкы каарманга карата сен эмнени сезип атасың, ал барып туруп мындай жаман иш кылып койду, ошондо сен эмнени сездиң да. Больше бул жөн эле китеп окуп бир окуяны алуу эмес, ошол эле маалда мындай өзүңө рефлексия кылып, мындай өзүңө таануу деп деле айта алам да. Менчи китеп окуганда сен өзүңө көбүрөөк тааный аласың, эгерде ошого көбүрөөк маани берсең. Биздики ошондой форматта болду. Только онлайн форматта бир убакта тандайбыз. Башка мамлекеттин адамдар болгондуктан кээ биринин үчүн эртең менен болуп калат, кээ бирөө үчүн кеч болуп калат, бирок көбүнчө вот выходной күндөр тандаган аракет кылып, бардыгына ыңгайлуу убакытты тандаган аракет кылып атканбыз. Сиз катышып калдыңыз беле? Уюштуруп калдыңыз беле? Эмне боюнча? Китеп талкууларды. Китеп талкууларга эми бизди чакырып калчы. Эми жеке мен өзүм уюштурган жокмун. Биздин баягы биз чыгарган китептер боюнча кайсы бир ошондой топ уюштуруп, анан чакырып, анан ошондой китеп талкуулар болчу.
ошо ал боюнча эмнени айткым келет, эми аны дээрлик азыркы жаштар, студенттер уюштуруп жатат, окуучулар аз да. Муну эмнеге айтып атам студенттерге? Анткени биз ошол жаштардан эми китеп окуу маданияты бизде калыптана баштады, Кудай буюрса. Алар кийин үй бүлө курат. Үй бүлө курганда Кудай буюрса алар китеп окуган үй бүлөгө айланат. Балдар китеп окуган балдар болуп чоңоет деген үмүттөмүн. Анан негизи эле биз эми китеп окуу дегенде мен көбүнчө жанагы ата-энелерге айткым келет. Биз балдарды күнөөлөй беребиз го. Же балага мына мен сени жакшы мектепке киргиздим, баштап окуу, мага суроо бербейт бу деген нерсе бар го ата-энеде. А бирок балдар мисалы оюнга кызыгат, футболго кызыгат, топ сатып бер дейт. Бирок балдар деле китепке кызыгат. Ал үчүн баланы ошо китепканага алып барып көрүш керек да. Анан же болбосо ошо ата-энелерге менин кеңешим балага айлык алганда ошо оюнчук кийим сатып бергенде ошо китепти сатып берсе, анткени бала кезинен эле баланын буюму бар да, бала сүрөт тартканда ата-энесин тартат, оюнчуктарын тартат го. Бирок ошо сүрөттүн ичинде китеби да болсо, могу менин китебим деген түшүнүк бала кезден калыптанса жакшы болот деп ойлойм. Ушуну айткым келет. Ушундай. Студенттергечи эмнеге? Студенттерге эмнени айткым келет? Эми студенттерге багытыңардан жазбагыла дегим келет. Ар кыл форматта китеп окуп, бизде мындай болуп калды да. Мисалы силерге келдик, мына биякта дагы китептер турат, студенттерге дагы азыртадан эми баардык студенттердин сурасак эле ийгиликке кантип жетем, ана мен канткенде кыйын адам болом же ал болом, бул болом же кыйын саясатчы болом, депутат болом, тиги бу дейт. Анын баары бир караганда оңой эле да, андай адам болуу. Бирок сен ага жеткенден кийин ошону туруктуу ошондой адам болуп жашай аласыңбы, ошондой бойдон каласыңбы, кеп ошондо болуп атат. Мисалы, финишке жетесиң, бирок туруктуу ошондой чемпион болуп дейбизби же кандай образды түшүндүрө турган болсо. Ийгиликке жеттиң, бирок бат эле түшүп калып атпайсыңбы? Бат эле жаман жагың көрүнүп калып атат. А эгер сен ошондой ийгиликти туруктуу кармаган, дайыма жашоодо өмүр бою ийгиликтүү адам, кыйын адам болгуң келсе, жакшы адам болгуң келсе, китеп менен достошуп китеп окугула деген келет. Анткени студент кезде эле, жаш кезде эле китеп окуш керек деген бизде түшүнүк бар. Мен студент кезде өлө көп окугам, азыр иштеп атпайм дейт. Ошондуктан студенттер азыртадан эсине түйүш керек, мен студент болгон үчүн китеп окушум керек эмес, адам болуш үчүн китеп окушум керек болгон үчүн окуш керек деген нерсе. Бирок Жаныбек байке азыр эмелер пайда болуп атпайбы? Вот аудио китептер бар, электронный китептер бар. Анан ошону деле окуса болот деп ойлойсузбу же жөн эле обязательно мондай чыгарылган китепти алып окуш керекпи? Жок, кээ бирөө ошондой аудио угат, ошондо көп дагы балким спорт менен машыккандарбы же үйүнө алыс баргандар. Айтор аудиону да уккандар бар. Жок, кандай ыңгайлуу болсо ошондой укса жакшы деп ойлойм. Бирок бизде өзгөчө, биз Кыргызстанда биз китеп жатын иштегенди айтып өтчү да, электрондугу жокпу, электрондугу жокпу, силер коомдон артта калдыңар дегенди айтчу да. Бир чети мен аларды туура эмес кабыл алчумун. Көрсө чын эле туура эмес кабыл алчу экен. Франкфуртка деле мына барып келгенде ал жер көргөздү. Ооба, дүйнөдө электрондук китеп окула баштады, аудио китеп угула баштады, бирок дагы деле кагаздан аша элек жана кагазды китепти окугандар дагы деле арбын. Болгону мурун элдер кагаздан эле китеп окуса, азыр электрондукта угуп калды, электрондук китепти окуй баштады. Ушундай болду да. Электрондук китеп ещё арзаныраак болуп атпайбы? Ооба. Мындай карасаңчы, обязательно бир китепти салып жүрбөйсүң да, телефонуң бар, телефонуң ичинде 100га жакын китеп бар да, меникиндечи азыр. Мындай жөн эле вот маршруткада кетип атсаң деле, бир жака кетип атсаң деле, же бир жолугушууга бардың, эме бирөөнү күтүп атсаң деле оңой да. Телефонуңду ачасың, окуйсуң, же болбосо Kindle алып алсаң, аны ачып окуйсуң. Анан менин оюмча азыркы жашоо үчүн мындай бир аз ыңгайлуу бир версиясы болуп калды деп ойлойм да, китеп окуу үчүн. Ооба. Айтор китеп окуу үчүн эч ким мындай шулту айта албайт деп ойлойм азыр. Баардык шарттар түзүлгөн. Болгону өзү окуш керек жана окуш керек. Китепти кандай тандаш керек? Балким ошо сыртын жумшактыгына карап тандайбы же мазмунуна карап тандайбы? Силер кандай тандайсыздар?
жакканына жараша, жакты жакпады. Мындай тамак жегим келип атканда деле мындай мага манты жагат, мен манты жейм дегендей эле го дейм мен оюмча. Мага вот мындай китептерди окуган жагат, мен ушуну окуйм. Же болбосо, например, бир китепти окуйсуң, ал сага китеп жагып калды. Азыр эми интернет аябай жакшы иштейт, интернеттен эле айтайлы. Вот «Книжный вор» деген китеп мага жагып калды. Книги наподобие книжного вора деп издейсиң, анан ошого окшош, ошол форматтагы, ошого окшош, ошол тематикада китептер чыгат, анан ошолордун листинен алып окусаң болот да. Же болбосо, азыр сен вот IT сферасында өнүккүң келип аткан болсо, же бизнесмен болгоң келип отур болсо, ал сферада толтура китеп бар да. Азыр менин оюмча адамга эмне керек, мен окугум келет, кайсы сен максатың кандай да, ошого жараша китеп тандалат деп ойлойм. Менин оюмча китеп жакпаса бүтүрбөй эле калтырып койсо болот. Себеби мен өзүм мурун ушундай болчумун, китеп баштагандан кийин обязательно аягына чейин мен билбейм, кичинемде бир жерден окуп калгам да, бир газетадан эме депчи, анан ал маалда еще эме деп ойлойт элем, газетада жазылган нерсенин баардыгы чындык депчи. Эме деп ал жерде эме деп жазылып турган. Сен эгерде вот бир китепти баштадың, анан аны аягына чейин бүтүрбөй калсаң, сенин эс тутумуң начарлайт деген нерсе болчу да. Анан мен аябай эми кичинемде окуп алып, анан аябай коркот элем да. Вот мектепте китеп баштагандан кийин аны обязательно аягына чейин бүтүрөт элем. Себеби мен памятим жаман болуп калышын каалабайм. Андан кийин билдим, чоңоюп калып азыр карап атам, ну нормально да. Сага китеп жаккан жокпу? Калтырып кой да. Может сен убактың келе элек ал китеп үчүн, может сен аны азыр эме түшүнө турган деңгээлге жете элексиң. Же болбосо сага просто ал жакпайт да. Акындын жазган стили, вот жазуучунун жазган стили сага жакпашы мүмкүн. Ну ради бога башка толтура жазуучулар бар да. Азыр аябай көп тандоо бар, что мындай жакпаса башка китепти алып окуп көрсөң болот. Эме деген бар эмеспи? Бардык адам китеп окуганды жакшы көрөт, просто ал өзүнүн китебин жолуктурууга баган болушу мүмкүн деген дейле. Эме кылып көрүш керек. Эмне эле? Попробовать этип көрүш керек да, бардыгын бирден кылып көрүш керек, анан өзүңкүн табасың деп ойлойм. Анан бир маалда 2 китеп же 3 китеп окуу мүмкүнбү сиздердин тажрыйбаңыздарда? Ооба. Азыр ансыз болбой калдык. Мисалы мен машинеге бир китеп коюп коем, үйдө бир китеп, анан жумушта бир китеп дегендей. Анан эми адамдын өзүнүн шыгына жараша кааласаң бир китепти окуп бүтүп анан экинчиге өтөсүң, кааласаң бир убакта 2-3 китепти окуй бересиң. Бул компьютерде эле бир убакта 2-3 программа иштей берет го. Анан ошол сыяктуу адам деле эгер өзүнүн башы айланбаса бир убакта 2-3 китеп окуй берсин. Аны 2-3 китеп окуса болот десе, анан азыр бүгүндөн баштап баш айланса деле 2-3 китеп окуй бербесин. Анткени кээ бирөө ага баш айланып кайра зыян алып келиши мүмкүн да. Анан ошо жана китепти кантип тандаш керек деген боюнча ошо жибек айткандай эле бизде китеп тандоо үчүн деле мындай чоң акылдын кереги жок. Болгону китеп жакса, биринчи жаккан китебин карашың керек. Анан эгер адам кээ бир адамдар чечкинсиз да, тандай албай кыйналышы мүмкүн. Эгер тандай албай кыйналса, бирөөнүн кеңеши менен китеп тандасын, же ким кайсы китепти көбүрөөк окуп атыптыр, менин досторум, анда ошону окуйн деп тандасын, анан же өзүнүн тармагына жараша. Анан экинчи айтарым, ошо китеп окуп аткандачы, же тандап атканда, эгер диний китеп болсо, биздин муфтияттан уруксаты барбы, жокпу, китепте жазылбы, ошону карап койсо жакшы болот деп ойлойм. Анткени кайсы бир диний китепти окуп алып анан туура эмес жолго түшүп, же болбосо бир укук коргоо органдарынын көзүнө илинип калышы мүмкүн да. Анткени ошентип тилекке каршы биздин интернет аркылуу адашкан жаштар чыгып атат. Анан кээ бир саясий китептерди болушу мүмкүн балким. Болгону ошо баягы уруксаты менен чыкканбы, китеп чыккан эмес, ошону эле карап коюш керек болду. Анан эме жердечи, ошол жерде айтып атпайсызбы, уруксаты барбы жокпу дегенде эмелерди эстеп кеттим азыр. Пиратский китептер көбөйүп кетпедиби? Сиздин кылычсыз самурай да ошондой болсо керек эле. Ошону чыгарып салышкан. Ошону айтып берсеңиз. Бизден бул китеп окуу маданияты китеп окуудан эле турбайт. Бир арзан китепти сатып алуудан эле турбайт. Эптеп бул досум сатып алса мен такыр китеп сатып албайм, сен сатып алган китепти окуйм деген дагы түшүнүктөн турбайт. Китеп окуу маданияты негизи китепти бардык жактан, адамды бардык жактан тарбиялаш керек да. Ошо автордук укукка ушу башынан атайын айтып атам. Мисалы ошо Франкфуртта деле ал жерде мына бирөө китеп жазды. Ошонун уруксатын ошол жерден жолугуп алып, мисалы, көрдүңүзбү, мисалы баары ошол жака чогулат. Мынакей ушундай китеп жазылыптыр, ошонун уруксатын
20 өлкө чыгарыңар келсе мынакей чыгарыла келишим түзөлү деп мындай ушундай иштейт да дүйнөлүк китеп индустриясы. Негизи эле ушундай иштеш керек. Ошондо ар бир адамдын эркин ою, укугу, акысы сакталат. Бизде болсо тилекке каршы бул китепти элдин баары окуп атыптыр, муну көчүрүп эле чыгара берейин, элге пайдалуу болот деген бир туура эмес түшүнүк бар. Элге пайдалуу болуш үчүн бекеринен патент деген түшүнүк чыккан эмес да. Ошо патент чыкканда гана Америка экономикасында секирик жасаган. Ошол сыяктуу биз кайсы автор бир китеп чыгарганда ошонун уруксаты жок, баспасаңар деп айткым келет элге. Жана окугандар да андай да окубасаңар. Биздин дагы Кылыч самурай деген китепти убагында уруксат алып чыгарганбыз. Аны чыгарганда ал китеп аябай жаштарга жагып, көбү окуй баштаганда айрым бир кишилер аны бизге айтпай, бирок дал өзүндөй чыгарып арзан баада сатып ийиптир. Эмнеге минтип атасыңар десек, биз элге жакшылык кылып атабыз дейт. Көрүштүңөрбү ошол кишилер менен? Жок, мен көрүшкөн жокмун. Көрүшөйүн дедим, издеп таппай койдум. Укук коргоо органдарына кайрылдым. Алар да таппай койду, же тапкысы келбей койду, айтор иш жабылды да. Бирок бул иш мен токтоду деп билем. Анан автордук укук сакталуу деген эмне болот? Мисалы сиз бир нерсе ойлоп тапсаңыз, сиз аны сатуу менен же элге берүү менен сиз баягы бир эмгекти ойлоп тапса, элге пайдап келсе, биринчи кезекте ал адам өзү ойлоп тапкан киши жыргайт да, туурабы? Мындай руханий жактан жыргайт. Сүйүнөт, анан ага материалдык пайда келет. Анан ошентип анан экономика өзү, коом өнүгөт. Бирөө китеп жазганда эле сен бекер окутушуң керек, китебиңди бекер бер, эл үчүн жаздың да дейт. Бул стаканды ойлоп тапкан киши эл үчүн ойлоп тапкан, ичкең ыңгайлуу болсун деп. Анан бекер бермек беле, мисалы. Ошол сыяктуу ушундай түшүнүктөн биз арылганда гана биздин экономикадагы жеке индивид катары ар бир адам да өнүгөт деген ойдомун. Антпесе биз совет доорунан ушундай жаман түшүнүк калып калыптыр да. Анткени мен билем, совет доору көптөгөн бестселлер, классикалык чыгармаларды ошол мамлекеттерден, биздин совет мамлекетин айтып атам, мен советте элди эмес. Мамлекет уруксат албай эле көп китептерди чыгарып салган да. Аны кыргызчага которушкан, биздин Кыргыз СССР. Анан ошондон калып калганбы бул адат билбейм. Бирок алар эме кылганда, которушкондо дагы өздөрүнө ыңгайлуу кылып которушканда, мындай кээ бир жерлерин алып салып, цензура кылып, анан кээ бир жерлерин под себя корректировать этип, өзүнө жаккандай кылып, эме ылайыкташтырып которгондуктан, мындай автордун бере турган идеясы биринчи эң баштапкы идеядан вообще башка жака кетип калган болушу мүмкүн да. Анан ошон үчүн менин оюмча мындай автордук укугу сакталып, анан баардыгы эмесин ала турган болсо, өзүнүн ишине болгон ценности боло турган болсо да, анан ошо пиратский китептер алынбай турган болсо, менин оюмча эме болот. Мындай автор дагы өзүн жакшы сезет, себеби мындай канча эмгек кылды, жазды, убакыт кетирди, энергиясын кетирди дегендей. Анын биринчиден эме убактысы бааланат да, жазган эмгеги бааланат, анан ошол эле маалда ал китепти алган адам дагы эме да, мындай алган китеби баалуу болот да. Мындай 150 сомго китеп алган менен сен 450 сомго китеп алганда экөөнү эки башкача отношение кыласың да. Беркини алып туруп мындай жөн бир жерде калып кала бериши мүмкүн. Беркини болсо уже мен буга акча кетиргем, эме бир башкачараак мамиле кыласың деп ойлойм да. Мисалы Adidas деген кийим бар, аны ошол Даслер деген кишилер ойлоп тап, мисалы убагында. Adidaslар. Эмгегин коротуп, момдай ошол кийим же ошол ботасы момдай көрүнсө, мындай 3 сызыгы болсо, ошондо өзгөчөлөнөт, сапаттуу кылалы, чүпүрөгүн мындай кылалы, терисин мындай кылалы деп ушундай эмгек коротуп, анан ошол кийимди ойлоп таап атат да. Анан бул ошо мен чыгарган эмгек, мен ойлоп тапкан эмгек, бул деген элдин баарына таанылып сатылсын, бул сонун ботасы кимдики дегенде Adidas деп айтсын деп койду дагы Adidas деп сатып атат. Анан капталдан коктудан чыккан коёндой болуп бирөө чыгат дагы анан Abibas деп өзгөртөт дагы анан ошого окшош нерсени сатканда ойлоп тапкан адамдын эмгеги, акысы тебеленип атпайбы, укугу тебеленип атат. Китеп иши да ошондой да. Биз бияка көздүн майын коротуп, анын уруксатын алып маданияттуу түрдө. Ошондо да биздин өлкөнү жакшы жактан тааныйт да чет өлкө. Биз анын уруксатын алып, аны которуп, кагазын жакшы кагазда чыгарып, окурмандарга сунуштап атсак, анан ошо коктудан чыккан коёндор чыгып алып анан жанагынтип атса, бул мыйзамга да туура келбейт, адамгерчиликке да туура келбейт.
диний түшүнүккө да туура келбейт, эч кандай нерсеге туура келбейт да. Биз муну жок кылыш үчүн албетте муну укук коргоо органдары, китеп чыгарган кишилер дагы өздөрү туура иштеш керек. Анан китеп окуган элдер дагы баардык китептерди окуй бербеш керек да. Жанагы сөз эмеден келбеди, кандай китепти кантип тандаш керек дегенде. Туура китепти тандаш керек. Анткени эгер адамдын максаты китеп окуу болсо, китепти жакшы чыгарат деп ойлойм. Адамдын максаты акча табуу болсо, китеп аркылуу. Анда ал кээде сапаттарга көз жумушу мүмкүн да. Кээде эмес, анда дайым эле көз жумушу мүмкүн. Акча көп түшсүн деп. Ошондуктан китеп окуу маданияты ушундан башталат. Бир гана китеп окуудан эмес. Ошондуктан чет өлкөдө мисалы бул нерсе батыраак өнүксө керек. Китеп окуу техникалары жөнүндө кандай техникалар бар? Психолог катары сиз ушул жөнүндө эмне билесиз? Эми техникалар аябай көп. Көп болуш керек. Чындап айтайын, мен аларды караган эмесмин да. Мындай тез окуу, анан мындай зигзаг кылып окуйсуң, андай окуйсуң, мындай окуйсуң дегендер бар. Бирок мен алардын баарынан алысмын. Себеби мен көбүнчө эмемин да. Например, мен бир китепти баштайм, окуп баштайм. Бир китеп аябай жагып кете турган болсо, бир түндө бүтүп кетиши мүмкүн да. Анан менде эме деген жок. Күнүнө 15 минутта китеп окушум керек, же жат арнасында китеп окушум керек деген нерсе деле жок. Мага китеп жагабы, окуйм. Жакпайбы, окубайм да. Анан техникалар бар. Жана күндөлүктөрдө мен билишимче күндөлүктөр да бар. Эме кылыпчы китептин атын жазасың, канча бет окуганыңды жазасың, же болбосо китеп канча бет, аны канча күнгө бөлүп, анан канча дисциплинаны кылыш үчүн, китеп окууну адатка айландырыш үчүн күндөлүктөр да бар. Бирок менин оюмча адам өзүнүн ичиндеги сезимге караш керек. Өзүң кандай сезип атасың? Китеп окуган сага жагып атабы? Мындай өзүң менен гармонияда болуп атасыңбы? Китеп мындай окуганда ичиңе кирип атабы, же жөн эле окуп атасың да? Болот го, сен китеп окуп атасың, бирок вообще оюң менен башка жакта, бир жакта жүрөсүң да. Анан бир эме болуш керек го, дейм, осознанность болуп, ошо китепти окуйсуң, анан өзүңүн ичиңдеги сезимдерге караш керек. Же болбосо, эгерде бир важный бир нерсеге даярданып атсаң да, например, TOEFL, IELTS-ке даярданышың керек, ал жерде деле китеп окушуң керек, анан и определенное количество китеп окушуң керек да, ал жердечи уже 2 айдан кийин сенин экзамениң бар, же дагы бир нерсең бар, же ошол эле сабактарың боюнча экзамен тапшырышың керек. Анда уже көп дисциплина керек да. Канча китеп окушуң керек, аны кантип окушуң керек, ошону бөлүп туруп, өзүңүн эми адам өзүн жакшы билет да, башка бирөөгө карагандачы. И ошол жерде например, ага эртең менен китеп окуган көбүрөөк киреби, же кечинде окуган көбүрөөк киреби, же болбосо түштө да, ошол өзүнүн эмесине жараша, жашоо стилине жараша, өзүнө жагып жакпашына жараша бир эмени түзүп алса болот деп ойлойм. Анан менин оюмча азыр 21-кылымда именно отуруп алып китеп окушунун деле кереги жок. Эмнеге? Себеби азыр информацияны аябай көп жактан алса болот. Например, мен кээде бир китепти окугум келбей атат, бирок окуш керек болуп калды дейли да. Экзамен тапшырасың же эме кыласыңбы, керек болуп кала турган болсо, интернеттен ошонун бир кыскача мазмунун окуп койсоң болот. Конечно, бул эмеге туура келбейт. Китепти полностью окуганы, анан өзүң ой жүгүртүң, эме кылып критикалык ой жүгүртүп, аны полностью түшүнгөнгө туура келбейт. Бирок мындай информация алыш үчүн ошол нерсе жетиштүү болушу мүмкүн да. Биз мектепте окуганда, мен реферат жазганда только китептен жазат элем. Энциклопедия бар эле, где-то 10 томдук вроде кыпкызыл, көрсөңөр керек, кыргыз энциклопедиясы деген. Анан рефераттарды мен только ошолордон жазат элем. Себеби эмне, бизде интернет жок эле. Бирок азыр ага кереги деле жок да. Мындай интернеттен көп информация таба аласың. Кыргызча информация азыраак, конечно, бирок башка тилдерде жаза турган болсоң, көп нерсени интернеттен таба алган үчүн мен оюмча именно отуруп китеп окуштун мындай кажеттиги жок болушу мүмкүн да. Азыр просто өзүң сезимиңе жараша китеп окуш сага жагабы, анда информацияны, пожалуйста, китептен ал да. Көркөм адабият окуш жагабы, пожалуйста, оку. То есть азыр тандоо аябай көп мал болуп атат да. И ошого жараша, билбейм, адам мындай өзүн тандай билиш керек, өзүн тааный билиш керек. Аны өзүн тааныганда гана ал мындай тандай алат да. То есть мындай китеп ушунча күнү, ушунча бет окугула деп таңылоодон мен аябай алысмын. Мен эми элдерден китеп оку деп китеп окууга чакырып атпайсызбы?
китеп окуганда эң чоң бир өзгөчөлүгүн айткым келет. Мисалы, байкасаңыз, мына биздин жаштар эми көбү депутат болгусу келет экен. Анан мына депутат болду, бирок депутаттын ичинен 2-3 эле депутатты тааныйсың го. Ошо 2-3 депутат менен сүйлөшсөң, ошол депутаттар китеп окуган депутаттар да. Анткени китеп окуу сен кайсы гана кесиптин ээси болбой, инженер болосуңбу, мейли журналист болосуңбу. Анткени кесипти эмне үчүн айтып атам, кээ бирөөнүн ушундай түшүнүгү бар. Мен мугалимсиң, журналистсиң, анда сен эле окушуң керек. Мен инженермин, мага кереги жок. Же айтышник болосуңбу? Менин оюмча, эми өзүңдүн окуй алганыңа жараша сөзсүз китеп окусаң, өзүңдүн тармагыңа лидер болуп чыгууга бул чоң жардам берет деп ойлойм. Анткени китеп окуганда оюңду так айта аласың, чечимди бат чыгара аласың, кооз жакшы сүйлөй аласың. А бизде мына сиз менен кечип каласыз, бирок тандыктар көбөйүп кетпедиби? Өзү жакшы эле кесиптин ээси, бирок тантып эле ар кайсын айтат. Же кыргызча сүйлөсө түшүнбөйсүң аны, же орусча сүйлөсө түшүнбөйсүң да. Ушундай лидерлер көбөйүп кетти биздечи өлкөдө. Жакшы эле костюм кийип, ушул жерде кызматтын эле ээси, бирок сүйлөшө келсең эле жакшы оюн билдире албай эле тантый берет. Мунун баары эмнеден кабар берет? Мунун баары ошо китеп окубагандыктан, китеп менен дос болбогондуктан. Анан өзүм деле ата-эне катары же азыр баягы 30-40 жаштын ортосундагы жигит катары бир нерсени сунуштагым келет. Азыр көбүнүн үйүнө барып калсаң, кээ бир айтат, баягы өзгөчө аял кишилер, аялдар эми эркектер айтпайт да. Бирок ичинен айтып турушу мүмкүн. Тиги үйүн көргөзөт да, мына мен үй салдым, мына момундай кылдым, дизайн момундай, интерьер момундай, терезени момундай кылдым деп көргөзөт да. Үйүнөн баарын көргөзөт, бирок мени өкүндүргөнү, мына бул баламдын үйү мындай, биз жубайым экөөбүз жаткан бөлмөдө өзүнчө ажаткана деп укмуш көргөзөт. Бирок бир да үйдө мондай текче жок да, ушундай кичинекей. Бул биякта биз китеп текчебиз. Мына алар көргөзүшү мүмкүн. Мен бияктан чуркайын деп көргөзүшү мүмкүн. Бияктан тамак ичебиз, пардабыз мындай. Бияктан сүйлөшөбүз, бияктан Sony PlayStation ойнойбуз деп мындай. Бардык шартын көргөзөт да. Итинин үйүнө чейин көргөзөт да. Бирок ушундай китеп текчеси болбогону өкүндүрөт. Демек ал үйдө китеп окубайт же китепке маани бербейт. Анткени биз кыргыз коомчулугунун өкүлү катары биздин аң сезимибизде китеп орун албаса, жана кичинекей бала сүрөт тартканда ата-энесинин досторун тарткан сыяктуу китеп орун албаса, биз менче ийгиликтүү өнүккөн коомду түзө албайбыз деп ойлойм. Анткени өнүккөн өлкөнүн эми көп жакшы жактары бар. Ошо жакшы жактардын бири алар китеп менен дос өлкө да. Мына ошол эле Германияда 75-чи жолу өткөрүлүп атат жанагы иш-чара. Бул эми чоң иш-чарасын майда толтура алат. Бирок Германия дегенде бизге башка нерсе келиши мүмкүн оюбузгачы. Анткени биз ушундай жаман адат таап алдык. Батыш жаман, батыш эмеде. Жаман жагы бар, жакшы жагы бар, бирок жакшы жагын өмүр айтпайбыз да. Мисалы алар китептин очогу ал жерчи. Эң жакшы китептер, эң жакшы китепке байланыштуу нерсенин баары ошол жерден чыгат. Эгер китептин дагы бир артыкчылыгы жакшы сценарий, жакшы чыгарма же болсо ушундай бир нерсени жакшы ойлоп табууга бүт ошо китептен шыга алат. Ошондуктан мен китеп аз окуйм дебей, аз окусаңыз дагы китеп менен дос болууга чакырам. Сиздин өмүрүңүздөгү, сиздин жашооңузга чоң таасир келтирген китеп кайсы китеп болду? Таасир бере турган. Сизге барбы? Ойлоп турайын. Жок, менде сразу эле оюма бир эле китеп келет. Себеби мен жок, ал эмес. Меники эме Джек Лондондон Мартин Иден. Анан эмнеге ал? Менин оюмча, ал маалда именно вот менин азыркы сөз менен мындай состояниема туура келген китеп болчу да. Себеби адашпасам, вот 17 жашымда мектепти бүттүм, Кореяга кеттим. Анан эме болду. Биринчи же экинчи курсумда окугам да, биринчи барып эме кылдым. Мен өзүмчө бул жакта аябай эң жакшы окуган окуучулардан бири болчумун да. Мектепти аябай жакшы бүтүргөм, жалаң 5, отличница, анан олимпиадаларга катышып, республиканский местолорум бар болчу. Өзүмчө крутой болуп баргам да. Анан баргандан кийин эме болду. Биринчи курста эле сабактарды алып баштаганда, экзамендерди тапшырып баштаганда эме болуп калды. Жөн эле сынып калдым да, кулап калдым. Себеби корейстер аябай жакшы окушат. Анан алардын окуганына биздин жетишишибиз аябай кыйын болуп калды да. Мындай биз Кыргызстанда кылган эле аракетти кылып туруп,
бирок алардын деңгээлине жетишибиз аябай кыйын болуп калды. Анан аны канчалык аракет кылсаң дагы жок, жетпейсиң да. Анан менин 17 жылдык жашоом эме менен болсо, только вот билим алуу, китеп окуу менен эле чектелген болчу да. Мындай башка көп деле нерселерге катышпайт элем. Только ошол болчу. Анан ал жака барып мен уже дүйнөнү көрүп атам да. Дүйнө мен ойлогондон да чоң экен да. Мындай дүйнө билим, китеп менен чектелбейт экен. То есть мен мындай өзүмдүн бир бабылымда эле жүрдүм да, мындай пузырьда. Анан ал жакта адамдар китеп окуган да жетишет эле, там музыка менен заниматься эткен жетишет эле. Бизде мен таң калган нерсем, ар бир кореец хотя бы бир музыкальный инструментте ойнойт эле да. Хотя бы бирөөсүндөчү, же пианино ойнойт, же скрипка ойнойт, же виолончель да. Мен аларды мындай көргөм, бирок аны мындай совмещать этсе болот экенин билбейт элем да. Анан же танцами занимались, же болбосо ар кандай кружоктор бар эле биздин университеттерде. Аны көрүп туруп менде мындай дүйнө жүзү боюнча представлениям вообще эле алмашып кеткен да, аралашып кеткен. Мындай карап туруп, демек мындай мен 17 жыл бою вообще туура эмес жашап жүргөн экенмин да дегендейчи. Мындай дүйнөнү даже тааныган эмес экен, мен дүйнөнү билген эмес экен депчи. Анан Мартин Иденди окугам. Мартин Иденде да ошондой болот эмеспи? Өзүнчө бир эмени класстарды ойлойт. Окугансыңар да. Мен окугам. Жаныбек окугансыз, э? Анан эме да, ал жерде эме да, бир простой эле моряк. Анан мындай биринчи класстын бир кызын жакшы көрүп калат. Биринчи класстын дегенде социалдык статус жактан мындай өзүнүн жогору бир кызды жакшы көрүп калып, аны ага жетем деп аябай аракет кылат, жазышты, окушту билбейт, сабаттуулукка келет, үйрөнөт да. Анан ал китептен көп эле эмени көрөт, вот тырышчактыкты, өзүң кааласаң өзүңүн максатыңа жетесиң деген нерсеничи. Бирок мен ал китептен вообще башка нерсени көргөм да. Ал мындай жетти, аябай атактуу жазуучу болот, аягындачы спойлер кылсам. Аягында вот өзүнүн максатына жетет, кызга деле жетет, кызы деле аны жакшы көрөт, бирок анда мындай разочарование болот. Мен ушуга жеттим, бирок эми дальше что да? Анан ал жакта, например, ал атактуу жазуучу болгучакты аны көп сыйлабайт, анын оюн эске алышпайт, ага мындай эле мамиле кылып коюшат да. Анан ал жеткенден кийин аны бардыгы ошол эле адамдар кайра уважать этип башташат, башкача мамиле кылып башташат да. Анан айтат да, мындай мен жетем деген светское общество ушул беле деп туруп разочарование башталат да. И ошол эле маалда мен өзүмүн дүйнөмдө бир, конечно, аныкынчалык эмес, бирок бир дүйнө жүзү боюнча, таануум боюнча мындай разочарование болуп аткан болсо, мындай башка переосмысление болуп аткан болсо, аныкы да ошондой болчу да. Анан демек ушундай экен да. Мындай сен ойлоп аткан нерсе бир күнү келип туруп сен ойлогондой болушу мүмкүн да. Анан ошодон кийин мен да билбейм, уже башкача карап калгам да бул дүйнөгө деп айтсам болот. Менин оюмча көп эле эми башка адамдарда деле мындай өзүнө дүйнө жүзүнө дейм, өзүнүн дүйнөсүнө, өзүнүн жашоосун өзгөрткөн китептер көбүнчө ал адамдын состояниясына туура келген китептер. Ал адам мындай эмпатия кура алат да. Ал адам аны түшүнөт, вот башка каарманды же китепти аябай жакшы түшүнөт. Мындай ошондуктан мындай аябай жагат эме болот деп айта алса керек. Жана өзүң башыңда айткандай, китептерди окуганда автор эмнени берейин деген нерсе деле маанилүү. Бирок андан сырткары дагы ошол китептен өзүңдү тапсаң, бул андан 5 бетер маанилүү да. Ошондуктан Жибекке бул китеп жагыптыр. Жана өзү айткандай, элдер дагы китеп окуп атканда ошону тапса дагы жакшыраак. Сизге чоң таасир калтырган кайсы китеп болду? Мага таасир калтырган, мен жана сөздү айтып турган, аны айтайын, жанагы жок, жанагы Мартин Иден ийгиликке жетип анан таң калыппы же кандай бир башкача сезимде болуппу? Ошондой сезимде болбошу ошо балким дал Мартин Иденди айткан жокмун, бирок биз ошондой ийгиликке жеткенден кийин ошондой сезимде болуп адашпаш үчүн эгер китеп окуп кете берсе, адашпайт дегим келет да. Бизде ато көп так ошо чокуга жеткен анан адашып атпайбы. Анан эми мага чынын айтайын, чынын айтканда көп китептер жагат. Анан так бир китепти айта албайм. Бирок мен бир нерсени айткым келет. Мени көп айтып өтчү да, 11-класста эле сен каяка тапшырасың деп ар бир 11-класстан сурай берген адат бар болчу да. Каяка тапшырасың, каяка тапшырасың, аянда тажай баштачың да. Азыр деле ошондой. Анан ошондо анан тиги досторумбу же тааныштарыма сен деген жакшы сүйлөйсүң, сен деген журналист бол, анан сен тамада бол, анан сен иши кылып жакшы сүйлөгөн кайсы кесипке тиешелүү болсо ошонун баарын мага жабыштыра берчү.
мен сен деген көп китеп окуйсуң же көп жакшы сүйлөгөнүң үчүн деп. Мен ал журналист болгум келген үчүн китеп окучу эмесмин же мугалим болгум келген үчүн китеп окучу эмесмин. Мен кыскасы демек ошо жакшы сүйлөйт экенмин да билбейм, эми ошондой болчу деп кыскасы мен мындай менеджер болгум келчү да. Баары эле ошону айта берчи. Анан кийин мен ойлонуп көрсөм, эмне үчүн жакшы көп айта берчи да, ошо журналист болгум келген үчүн же ушул болгум келген үчүн сен көп кыскасы жакшы сүйлөйт экенсиң же көп китеп окуйт экенсиң. Бирок кийин мен ойлонуп көрсөм, китептердин мага таасир калтырганы бала кезде мен эсимде биз балыкчыда жашачубуз, балдар китептери барбы, кичинекей мен 3-4 класс болдум. Ошондо аябай көп китеп окучумун да. Көрсө ошол кездеги менин китеп окуганым жанагы кыргызча сүйлөгөндө жакшы сүйлөп калган болуптур да. Кыргыз тилден мен балким дайыма 5-6 жумесин эсимде жок, бирок сүйлөгөндө ошо кыскасы кыргызча ойлонбой жакшы так сүйлөгөнүм себеби бала кезде китеп көп окугандыктан болуптур. Анткени 3-4 класс биз лицейге 6 класста өттүк, бирок ошо лицейге өткүчөктү мен китеп менен аябай жакшы дос болчу экен, ошондо көп окуп. Балыкчы деген шаардык гезит бар болчу, ошого да чыккам. Мунун баары мен негизи оюмма да келген эмес бул нерсенин баарычы. Кийин жана элдер сурай берип, анан адам өзүн анализдейт да. Анан ошондон ошону издеп таптым. Ошону карасам, ошону мен азыр себептен. Сиздин эмеңизге кошуп кетким келди да, жана Мартинеден вот жетип анан уже эме болуп атпайбы, эмне кылышын билбейт да. Айтканда, анан эме деген термин да бар. Синдром Мартина Идена дегенчи. То есть сен өзүңүн максатыңа жеттиң и уже андан ары эмне экенин билбейсиң да, опустошение. То есть ошол мезгилди эме деп коюшат да, вот синдром Мартина Идена деп коет. Себеби Мартин Идендин аягы мындай көп деле жакшы бүтпөйт, эсе мындай алып карай турган болсок. Анан эме да, ал жерде мен оюмча вот Жанбек байка айткандай, андан ары эмне кыла алам да. То есть бир нерсе менен чектелбеш керек деп ойлойм да, чтобы Мартиндей бүтүп калбаш үчүнчү. Анан эме кылат. Бирок мен оюмча мен автор менен полностью кошулам, андан жакшы концовка болушу мүмкүн эмес эле да. Эгерде ал ошондой болуш керек болчу. Бирок себеби мындай ошол нерсе менен мындай драматичность кармалып турат да. Эгер андай болбой турган болсо, анда билбейм, ал жашоодон бир аз алыстап кетмек да. Мындай каякта бир эме жакшы бир хэппи энд болуп калышы мүмкүн эле, бирок ал ошонусу менен чындык болгон үчүн окурманга ошонусу менен жагып атат да. Ушинтип биз Эркин пикир подкастыбызды жыйынтыктайбыз. Урматтуу көрөрмандар, көрүп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Бизге лайк басып, коммент жазып, катталып коюңуздар. Чоң рахмат.